Bugün biz Bavariyanın Gam administratiftik okruğundayız. Biz çesinen bu rayon 150 mingde halkı var. Bugün Kırgızstan'dan gelgen 21 student menen жергиликтүү кичине жана чоң ишканалардын жетекчилери, райондун жетекчилери болуп жолугушуу өткөрдүк. Ал ишканалар Кыргызстандан келген студенттерди бөлүп алып окутуп жатышат. Алар кеңири адистиктерди, повардан баштап, гостиничный бизнестен баштап, IT-ге чейин, электроникага чейин, электротехниктерге чейин окуй турган болуп олтурушат. Бүгүнкү жолугушууда биздин жаштарды көрүп мен бир четинен кубандым, экинчи четинен абдан сыймыктандым. Анткени көптү көргөн немис жетекчилер, ишкананын жетекчилери айтып отурат. Биз Европа өлкөлөрүндө да студенттерди көргөнбүз. Алар мынчалык немис тилинде так сүйлөй албайт эле деп. Анын үстүнө биздин балдар жаш болгону менен мектепти быйыл эле бүтүшкөн. 17-18'de. Жаш болгонуна карабастан сүйлөгөн сөздөрү орундуу, мааниси бар, орчундуу. Албетте сыймыктанат экенсин. Балдар эмне келгенин билишет. Биз окушубуз керек, иштешибиз керек, тажрыйба жыйнашыбыз керек. Кыргызстанды уятка калтырбай, тескерисинче анын атын чыгарышыбыз керек. Өзүбүздөн кийинки келе турганга жол ачышыбыз керек деп чоң кишидей болуп, бирөө үйрөтүп койгондой сүйлөп олтурушат. Немис тилин жакшы билгени алар мектепте немис тилин үйрөнгөн экен. Азыр Кыргызстанда 30га жетпеген мектепте немис тилин үйрөтөт. Союздун убагында 300дөн ашык, 10 эсе көп мектепте немис тилин үйрөткөн. Ошон үчүн биздин өкмөт мектепте немис тилин үйрөткөнгө дагы көңүл буруш керек. Каалоочу студенттер немис тилин мектептен эле үйрөнгөндөй болуш керек. Мен Гёте деген институттун жетекчилери менен сүйлөштүм. Алар да Кыргызстанда немис тилин мектептен кийин үйрөткөнгө шарт түзөйлүк. Региондордо экзамен ала турган борборлорду ачып, Бишкекке баарын алып келбей эле ушул жерлерден алар үйрөнгөнгө шарт түзөйлүк деп жатышат. Ошентип Германиянын эмгек рыногуна кыргыз жаштарына жол ачылды. Урматтуу Лёклер мырза, урматтуу Бомлер мырза, урматтуу балдар жана кыздар, айымдар жана мырзалар. Sehr geehrter Herr Löffler, sehr geehrter Herr Bäumler, sehr geehrte unsere Landsleute, junge Damen und Herren und sehr geehrte Damen und Herren. Sizler менен бүгүн жолукканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү жыйналышты уюштурганыңыздарга ыраазычылык билдиргим келет. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und ich bedanke mich bei Herrn Organisatoren, Herrn Löffler, für diese gute Veranstaltung. Ich heiße Luisa, ich habe auch eine Auszüge von der Firma Müllbauer. Ich arbeite als Kochin im City Hotel Rosin und ich möchte jetzt meine Muttersprache stärken. Мен оюмча биз деген ушу кыргыздардын Баварияга келишин тушоосун кестик деп ойлойм. Жана мындан кийин биз деген баардык күчүбүздү ошо окууга жана жумушка жумшагыбыз келет. Бизден кийин дагы бул жака көптөгөн кыргыздар келип биздин ишибизди улантканга улантышын каалайбыз да. Жана ушу биздин урматтуу элчибиз Өмүрбек Черкешев сизге да чоң рахмат ушул мүмкүнчүлүк үчүн. Жана биз деген ушу кыргыздын атын даңазалап жана анын атын мындан дагы өркүн өткөнгө аракет кылабыз. Жана багысыра чоңуртпак. Es ist also ein kirgisisches nationales Musikinstrument, wird aus Pfirsichholzbaum abgebaut und gebaut und heißt Komus. Ja. Aber hat 3 Seiten, ja, und das ist aus Leder. Und jetzt möchte ich eine kleine Melodie vorspielen für euch. Alle sehen können.
Fotoy und der Autor Adai Romay. Die nächste Melodie heißt Achtamak Baktamak. Und der Autor ist also Adai Romay.
Also, liebe Freunde, ich habe heute viel erwartet. Aber das, was jetzt in der letzten Stunde passiert ist, das hat alles übertroffen. Also allein die Menschen, die sich da begegnen, die Sprache, die Kultur, die Leidenschaft, die Empathie, die Freundlichkeit. Also ich sage heute schon voraus, das funktioniert ganz bestimmt, diese Verbindung. Ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie bei uns da sind.